Саламатсыздарбы, урматтуу шайлоочулар. Мен Кадыралиева Ыргал Кармышаковна Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 5-чи чакырылышында КСДПК партиясынын депутат болуп келдим. Жогорку Кеңештин жаштар саясаты, спорт жана дине тарбия комитетинин төрагасынын орун басары, ал эми социалдык саясат комитетинин мүчөсү болуп иштедим. Кыргыз Республикасынын административдик кодексине жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө аскер кызматкерлеринин жашоо шарттарын жакшыртууга, мыйзамсыз курулган имараттар, мекемелерди иретке келтирүүгө багытталган мыйзам долбоорлорун иштеп чыгып сунуштагам. Андан сырткары мигранттарга пенсия берүү жана социалдык корgoолор боюнча бир топ мыйзамдардын үстүндө алгылыктуу иштерди жасай алдым. Эл өкүлү катары социалдык саясат, экономикалык тармактарда элдин үнү болуп, көп маселелердин ыкчам жана туура чечилишине өз салымымды коштум. Бүгүнкү күндө карыларыбыздын алган пенсиясынын көлөмү орто жашоого дагы жетпейт. Жашоо минимуму 7912 сом болсо, пенсия курагындагы жарандарыбыз 2500 сомдон 5000 сомго чейин пенсия алган учурлар бар. Кымбатчылыкты эске алганда бул өтө аз сумма. Андыктан биз эл өкүлү катары мыйзам кабыл алып, жарандарыбыздын татыктуу пенсия курагын жана каражаттын камсыз кылышыбыз керек. Башкача айтканда, орто жашоо минимумунун суммасынан 1,5 эсе пенсиянын көлөмү көп болушу шарт. Мисалы, Бишкек шаарынын пенсионерлери 12 000 сомдон кем албашы керек. Эң эле корголбогон калктын аярлуу катмары болгон жалгыз бой аялдарга камкордукту күчөтүүбүз зарыл деп эсептейм. Мисалга алсак, үй бүлөгө көмөк программасынан жөлөк пул алуу үчүн ал үй бүлөнүн 1 айлык кирешеси 1000 сомдон ашык болбошу керек экен. Демек, бул сыңар колдоо программаларынан жөлөк пул алуу мүмкүн эмес. Андыктан бардык социалдык программаларда ушуга окшогон нормалар орун алууга тийиш эмес. Жана бул норманы мыйзам аркылуу кабыл алыш керек. Кыргыз Республикасынын билим берүү жөнүндөгү мыйзамынын 15-чи беренесине ылайык мектеп курагына чейинки балдарга билим берүү, материалдык жана финансылык колдоо көрсөтүү боюнча кепилдик берет. Ушул эле мыйзамдын 16-чы беренесине ылайык мамлекеттик жана муниципалдык окуу жайларда Кыргыз Республикасынын жарандары орто жана жалпы билим алуусуна кепилдик берет деп айтылат. Бирок тилекке каршы мамлекеттик кепилдик толук аткарылбай, муниципалдык жана мамлекеттик органдар тарабынан укук бузуулар көп. Демек, мыйзамдын талаптары так аткарылышы үчүн муниципалдык жана мамлекеттик кызмат адамдарынын жоопкерчилиги Кыргыз Республикасынын административдик жана кылмыш жаза кодекстеринде так көрсөтүлүшү керек. Кыргыз Республикасынын жарандардын ден соолугун коргоо боюнча мыйзамынын 4-бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын ар бир жараны мамлекеттик жана муниципалдык саламаттыкты сактоо мекемелеринде бекер дарылануусуна кепилдик каралган. Бирок тилекке каршы 10 000 кыргызстандыкка 19 гана дарыгер туура келгендиктен мыйзамдын бул нормасын аткаруу мүмкүн эмес. Аталган көйгөйдү чечүү үчүн мамлекеттик медициналык окуу жайларында бюджеттик орундардын санын көбөйтүү жана адистиктердин квотасын киргизүү өтө зарыл. Андан сырткары сапаттуу медициналык тейлөөнү жана заманбап медициналык техникалык жабдуулар менен камсыздоо программаларын тез арада кабыл алуу зарыл деп эсептейм. Приветствую вас, уважаемые избиратели. Я, Кадыралиева Ыргал Кармышаковна, экс-депутат Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики 5-го созыва от политической партии СДПК. Была заместителем председателя Комитета по молодежной политике, развитию физической культуры и спорта. Во время работы в парламенте мною были инициированы законопроекты, такие как изменения в административный кодекс Кыргызской Республики, Уголовный кодекс Кыргызской Республики. Законопроект, направленный на улучшение жилищно-бытовые условия военнослужащих. Законопроект, регулирующих демонтаж незаконных зданий и сооружений. Пенсия мигрантов и другие социально ориентированные законопроекты. На сегодняшний день
Размер пенсии многих пенсионеров не соответствует среднему прожиточному минимуму, когда как СПМ составляет 7912 сомов, многие пенсионеры получают от 2,5 до 5000 сомов пенсии. Чтобы обеспечить достойную жизнь пенсионерам, нужно на законодательном уровне закрепить норму, которая обеспечит назначению пенсии от СПМ не менее 1,5 раза. На территории Бишкека минимальный размер пенсии должен составить в районе 12 тысяч сомов. Самым незащищенным слоем населения являются женщины, которые единолично осуществляют уход за ребенком, без участия отца ребенка. Для получения господдержки месячный доход на одного человека в семье должно быть ниже гарантированного минимального дохода, то есть 1000 сомов. Таким образом, мать-одиночка практически не имеет возможности получить пособие, предусмотренное программой «Үй бүлөгө көмөк». Во всех социальных программах такие нормы не должны иметь места в связи с тем, что матери-одиночки не имеют возможности работать и обеспечивать семью наравне с полноценными семьями. Согласно требованиям статьи 15 Закона Кыргызской Республики об образовании, государство гарантирует финансовую и материальную поддержку в воспитании детей дошкольного возраста. А в соответствии со статьей 16 вышеуказанного закона Кыргызской Республики государство обеспечивает реализацию права граждан на получение в государственных и муниципальных учебных заведениях бесплатного среднего общего образования. Однако, несмотря на это, указанные нормы закона не реализуются в полной мере. В этой связи необходимо четко прописать уголовную и административную ответственность должностных лиц государственных и муниципальных органов за нарушение вышеуказанных прав. В соответствии со статьей 4 Закона Кыргызской Республики об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике одним из основных принципов прав граждан является бесплатное пользование сетью государственных и муниципальных учреждений здравоохранения в рамках госгарантии. Как может государство обеспечить исполнение закона, когда как на 10 тысяч кыргызстанцев приходится 19 врачей? Для решения данной проблемы нужно в разы увеличить бюджетные места в медицинских вузах, разработать программу по обеспечению населения качественным медицинским обслуживанием, строительство современных медицинских учреждений, подготовка квалифицированных медицинских работников, обеспечение современными медицинскими оборудованиями. Урматтуу шайлоочум, 10 сентябрь күнү ар бириңиздер өлкөнүн келечегине кайдыгер карабастан шайлоо участактарына барып, мага бюллетендеги 5 номердеги Кадыралиева Ыргал Кармышаковнага добушуңузду берүүңүздөрдү өтүнөм. Кудай буйруса, эл өкүлү болуп келсем, эл үчүн кызматымды аябайм деп ишендире алам.